Өнөр жайды өнүктүрүү өлкөнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири. Анын үстүнө өнөр жайдын кубаттуу болушу мамлекеттин экономикасы үчүн өтө маанилүү. Мындан улам өткөн жылдын жайында президент Сооронбай Жээнбековдун төрагалык алдында өнөр жай жана ишкердикти өнүктүрүү комитетинин алгачкы жыйыны өтүп, бул аянтча мамлекеттик органдар менен бизнес өкүлдөрүн бириктирген. Алар ийир отуруп түз кеңешип, өлкөнүн жалпы өнөр жайын өнүктүрүү боюнча ойлору менен бөлүшкөн. Өлкө башчы бизнес мамлекет менен өнөктөш гана эмес, экономикадагы натыйжага жетүү үчүн саясатты аныктоодо да катышуусу керек экенин белгилеген. Мындан улам жыйында жеңил өнөр жайы менен айыл чарбазыктарын кайра иштетүү тармагында абал жана бул тармактарды артка тартып тоскоолдук жаратып жаткан жагдайларды чечүү боюнча сунуштар айтылган. Андан бери 9 айдан ашык убакыт өттү. Алгачкы жыйынтыктар жаман эмес. Бүгүнкү күндө өлкөнүн жеңил өнөр жай тармагында расмий маалыматтар боюнча 16 миңден ашык адам эмгектенет. Кыргызстанда жасалган деген бренд менен тигилген ата мекендик кийим-кечилер жеке эле Кыргызстандын эмес, ИАЭП андан ары 3-чү өлкөлөрдүн рыноктарын ээледи. Кыргызстандын кийим-кечилери сапаты жагынан да Түркия менен Кытай жана башка мамлекеттердикинен кем калбайт. Өлкөнүн тигүү тармагы алтын жана айыл чарбасынан кийин эле 3-чү сапта. Ошонткен менен тармакта көйгөйлөр да жетиштүү. Өнөр жай жана ишкердикти өнүктүрүү комитетинин сунушу менен тармак бул мүчүлүштүктөрдү жакынкы 3 жылда чечүү жолдорун тармакты өнүктүрүү боюнча программага камтыды. Документти Жеңил өнөр жай ассоциациясы өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети менен биргеликте иштеп чыккан. 2020-2023 жылдарга чейин эсептелген программа учурда өкмөттүн кароосунда. Ал эми тармакты өнүктүрүүнү шарттаган мыйзам 1-январдан тартып күчүнө кирди. Биздин тармакта жалаң эле биздин тармакта иштеп аткандар орто чакан ишканалар, анан патент системасында иштешет, орто чакан бизнес болгондуктан анан бара-бара биздин стратегияны өнүгүүбүз кайсыл жакта ошол брендтерди тигүү боюнча, анан дүйнөлүк брендтер болбосо дагы Россия Федерациясындагы отурукташкан же болбосо Россиядагы атактуу брендтерди, соода түйүндөрдү Кыргызстанга алып келүү. Ошолордун заказын Кыргызстанга алып келип, Кыргызстандан тигүү максат. Ушул багытта жылышыбыз керек да. Анан ошол жакка чыгыш үчүн сөзсүз түрдө келишимдерди түзүш керек. Анан башка ОСОго өтүшүбүз керек, же болбосо чоң-чоң ишканага айланыш керек да. Ушул багытта стимул катары кабыл алынган мыйзам. Бул иштер менен катар айыл чарбазыктарын кайра иштетүү тармагын өнүктүрүүгө багытталган иштер да жолго салынууда. Өнөр жай жана ишкерчиликти өнүктүрүү комитети өлкөнүн өнөр жайын өнүктүрүү боюнча маанилүү ойлорду, демилгелерди бөлүшүп кеңеше турган аянтча. Бул максатта комитетке мүчө болгон ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү аймактарды кыдырып бизнестин өкүлдөрү менен баарлашып, тоскоолдук жараткан көйгөйлөрдү угуп келген. Трансформация маселеси ар бир эле бизнеске керек жер тилкелери. Трансформация билесиздер азыр 1 жылдан 3 жылга чейин вакытты кээде талап кылат. Мындан сырткары каржыга муктаж болгон көп ишкерлер кайрылды. Инвестициялык колдоо болсун депчи. Мисалы капиталга кирүү механизми бар да ыкмасы. Инвестициялык фонддор ушуну колдонот. Ишкерлер менен биргеликте тоокелчиликтерди бөлүштүрүү, тең бөлүшүү депчи. Кредитти берип коюп эле күтө бербей, анын ага инвестиция салып туруп, кийин ошол бизнестин ийгилигине кызыктар болуу. Талдоочулардын айтымында тармакты артка тарткан көйгөйлөрдү чечүүдө бизнес бул аянтчадан пайдаланып калууга тийиш. Тараптардын сунушу, демилгелерин эске алуу менен ишке аша турган чечимдер инвестициянын келишин, өнөр жай тармагын өнүктүрүүнү шарттайт. Ошол учурда эксперттер жылыш болуш үчүн комитетте кабыл алынган сунуштар аткарылууга тийиш деген ойдо. Ал жерде терең маселелер да, комплекстүү маселелер, системалык маселелер да. Муну баягы бир күндө эле болду, чечилип калды деп айтыш оор да. Мен ойлойм, 1-2 жылдын ичинде улам үстүнө бара берсе, ушинтип тийиштүү органдарды жоопко тартып, ошондо мен ойлойм, ошондо жана башта айтып кетпедимби, мамиле өзгөрөт, ошондо башкаруу система өзгөрөт да. Өнөр жай жана ишкердикти өнүктүрүү комитетинин кийинки отурумунда башка тармактардын абалы жана аны чечүүнүн жолдору талкууга алынат. Талдоочулардын пикиринде комитеттин бизнес менен жолугушуп, тармактагы маселелерди көзмө-көз талкууга алышы экономиканын өрүш алышына чоң түрткү берет. Нургүл Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.